Быйылкы жылы дүйнөгө аты таанылган белгилүү микрохирург, медицина илимдеринин доктору, профессор маркум Муса Матеев жөнүндө документалдык фильм тартылып, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында илимпоздор менен студенттерге тартууланган. Хирургическое мастерство, класс хирурга, заключается в том, что он может избежать ненужных операций. То есть все равно это прежде всего профессиональный подход и прежде всего голова. Фильмде окумуштунун кесибине берген баасын, талабын өз оозунан угууга болот. Анын илимий табылгалары Кыргызстандан сырткары учурда дүйнөлүк медицинада колдонулууда. Муса Матеев студент кезинде эле оор операцияларды ийгиликтүү жасоого катышыптыр. Литвадагы кыздын бутун чаап кеткенде, жанагы трактор чаап кеткенде ошондо студент экен, ординатор экен, ошондо жардам берип, ошо бутунда ордуна келтирип койгон. Алгысы дагы тирүү, азыр эми киши чоң киши болуп калды. Эми бул кишини абдан сыйлашыбыз керек. Бул киши кетти, бирок аты калды, иши калды. Фильмде тарткан режиссердун айтуусунда Муса Матеевдин операция жасоодо тапкан жаңы ыкмалары менен элде жок чебер адистиги Москвадагы оорукананын дарыгерлери тарабынан сөз болот. Дүйнөлүк салмагы бар мекендешинин кабарын уккан болочоктогу режиссер сыймыктануу менен профессор тууралуу документалдык фильмди тартууну максат кылып, кийин Матеевдин шакирттеринин ата-энесинин колдоосу менен аны ишке ашырган. Мен Москвада в ГИК университетинде окуп жатканда, бул кино университети, ошол жакта больницада, Москванын больницасында болуп калганбыз, бир окуя болуп. Анан ошол жакта бизге Муса Матеевдин коллегалары анын жөнүндө айтып беришти. Анан биз ошол жактан Муса Матеев дүйнөдөгү абдан таанымал адам экенин ошол жактан билдик. Анан ошондой болуп калды, бизге клиника профессора Матеева биз менен байланышты. Биз да алар менен байланышып, ошол Матеев жөнүндө фильм тарталы деп чечтик. Изилдөө убактында, препродакшн болгон этабында мага атам, апам абдан чоң жардам беришти. Анткени атам болсо бул өзү писатель, жазуучу. Анан мага драматургия жазганы, ошо сценарий жазганына абдан жардам берди. Мен негизи абдан кубандым бул профессор Муса Матеев жөнүндө билгеним үчүн, анан бул агай жөнүндө фильм тарткан үчүн абдан кубандым. Анткенде менин дагы салым кошулду. Бул киши жөнүндө Кыргызстан билиш керек деген максаты менен тарттым да. Дасыккан адис тажрыйбалуу илимпоз бир катар илимий хирургиялык жаңыкмаларды тапкан. Окумуштунун илимий табылгалары мекенинен сырткары дүйнөлүк медицинада колдонулуп, бул багыттагы эл аралык илимий кеңешмелерде Муса Матеев үзгүлтүксүз катышып турган. Азыр профессордун билим алган окуучулардын бир тобу өлкөбүздүн ар кайсы аймактарында эмгектенишсе, бир тобу Муса Матеевдин клиникасында устатынын жолун улап иштеп жатышат. Азыркы учурда Муса Аспековичтин методикасы боюнча өзүнүн ыкмасы менен, тапкан ыкмасы менен 2007-жылы ойлоп тапкан пересадка лучевого лоскута. Бул методиканы дүйнөдө бардык өлкөлөрү кенен колдонот. Анын жолун улап биз азыр ушул моментте жасап келебиз. Муса Аспекович придумал такой метод лоскут в лоскуте. Он делал здесь операции, к нему приезжали с Японии. Муса Аспекович ушундай бир ыкманы ойлоп тапкан. Жарадагы жамак, жөнөкөйлөтүп айтканда, бейтаптын ырбаган жараатынын ордуна анын таза терисинен алып жамаган. Ал бул жакта операция жасаганда ага Япониядан, Франциядан, Россиядан, анан Индонезиядан да келишчү. Ал бул жерде 1,5 саат операция жасап, 1 сааттан кийин бейтапты үйүнө жөнөткөндө, япониялыктар көздөрүн алайтып, кантип эле 1,5 саат операция болгон адам 1 сааттан кийин үйүнө кете алат деп таң калышкан. Япондордо мындай операциядан кийин бейтап 1 жума ооруканада жатат экен. Алар дайыма кайсы бир кызыктуу операция болгондо Муса Аспекович онлайнда иштетип коюңуз, биз көрөбүз деп суранышып, онлайнда болушчу. Алар операция башталгандан тартып канча саат болсо ошончо бейтап турганга чейин карап отурушчу. Азыр алар да Японияда Муса Аспековичтин ыкмасын колдонуп операцияларды жасап жатышат. Дүйнө элин таң калтырган профессор, микрохирург Муса Матеевдин жогоруда аталган ыкмасы көпчүлүккө түшүнүктүү болуш үчүн дарыгердин жалпак тил менен кененирээк түшүндүрүүсүн өтүндүк. Лоскуте деген адамдын денесинде бардык эле, может быть, башында, бутунда, кайсыл жеринде жанагы көп айыкпаган жарааттар болот, язва деп коет го.
10 жылдап 20 жылдап өзү менен өзү жабылбаган язбаларды ошол жерден эле билектин иш жагынан эме алабыз да. Ошол тери, кан тамыры менен тирүү деп айтып коебуз. Васкулизированный кровооснабжаемый деп. Ошону алып барып туруп кан тамыры менен микрохирургия техниканы ошол жердеги кан тамырга алып барып улайбыз да. Пересадка органда эле болуп. Жарааттар тазаланып туруп, анан кийин ошол жерге жабылбай турган сөөк болуп калышы мүмкүн. Баш сөөктүн алып барып, колунда, бутунда жанагы трофический язвалар деп коет, заживать эткен, сахарный диабеттен заживать этпеген раналарга алып барып туруп, ошол ткань менен биз жабабыз да. Сиздин кесибиңизде эң кыйын нерсе кайсы? Эң жоопкерчиликтүү мезгили? Жеңил операция болбойт деп айтып коет го. Ар бир операция кичинекей бир бармакты операция кылса да канча майда болсо, кээ бир хирургдар ойлойт да бир кичине эле бармак эле го депчи. Ал бармакка киргенде бардык нерсеси майда да. Микрохирургический техника убакыт кетет. Чоң органдарга караганда кичинекей органдардын кан тамырларын, нервтерин улаш аябай кыйын болот да. Анан элдер ойлоп бир палец эле го, эми ушу бир палецти эле оңой эле жасап коесуздар деп ошентип тамашалап калышат. Эми негизи ошо мен айтарым дегеним, оңой операция болбойт. Адистердин айтуусунда Муса Матеев өлкөдөгү пластикалык хирургия кесибинин калыптанышына чоң салым кошкон. Азыркы пластикалык операцияларды жасоодо эмне жаңылык, кандай операциялар болсо, анын баарын жасаган хирургдар профессор Муса Матеевдин шакирттери. Профессор бир нече медицина илимдеринин окумуштууларын да даярдаган. Баш аягы бир 30 миңден ашык реконструктивдик пластикалык хирургия операцияларын жасап, ошол биздин көптөгөн жарандарыбызга жардам берип, жашоосунун сапатын жакшырышына жардам берген адам да. Ошондой эле чоң илим позда болгон. Айта турган болсок, ошол 200дөн ашык илимий иштердин автору. Алардын көбү ошол чет өлкөлүк журналдарда, чет өлкөлүк ошол порталдарда чыккан чоң авторитеттүү ошол илимий ошол макалалардын автору да. Чоңдогон китеп, атластарда ошол жерлерде чоң бөлүктөрдү жазган адам. Ошол эле учурда көптөгөн медицина илимдеринин окумуштууларын чыгарган. Айта турган болсок, 7 илимдин кандидатын чыгарган. Ошонун бирөөсү мен болом. Анан артынан өтө чоң ошо пластикалык хирургдардын ошо мектебин түптөп кетти десек болот. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында пластикалык хирургия кафедрасын түзүп, ошону жетектеп келген ошо акыркы күндөрүнө чейин. Профессор Муса Матеев ааламды каптаган коронавирустун учурунда оор дарттан жабыркаган бейтаптарга жардам берген ак калачандардын сап башында туруп, жугуштуу ордунун кесепетинен көз жумган. Артында калкына жасаган эбегейсиз эмгеги менен устатынын илимий иштерин мындан ары уланта турган, өзү окутуп, таптап, тарбиялаган окуучулары калды. Тилекке каршы жанагы жаман ковид убагында кайтыш болуп кетти агайыбыз. Агайыбыздын жолун жолдоп азыр ошол жасаган окуп билип калсаңыздар керек. Дүйнө жүзүндө практикасын жана лоскут деген ыкманы ушул биздин агайыбыз Матеев алып берген да. Азыр ушул ыкманы иштеп атабыз, андан да жакшыртуу максатында иштеп атабыз. Агайыбыздын жолун улап атабыз. Илим жаатында боюнча ошол профессор Матеевдин flap in flap деп коет англисче. Лоскут ошол эле операциялар боюнча ошолорду жакшыртуу иретинде кандидатский жактайын деп турам, Кудай буйрса жакында. Акбар Жороевдин устаты, медицина илимдеринин доктору, профессор Муса Матеев хирургиялык жол менен көптөгөн мекендештеринин өмүрүн сактап калган. Матеевдин билим алып, анын окуучусу болгонуна чоң сыймык менен агайып түгөн клиникада бир нече анын окуучулары эмгектенишет. Ошондой устаттын ишин уланткан дарыгерлердин бири Акбар Жороев. Чеңгел дегенди түшүнбөйт. Кыргыздын жарымы түшүнбөйт, мне кажется. Ооба. Кис дегенди түшүнөт. Чеңгел деген кис да. Кыргыздын баары түшүнбөйт, ошону орусчасын айтып туруп, анан эмесин айтып.
Ооба, кыргыздардын кыргызчасынан орусчасын батыраак түшүнүп, дарыгерди таң калтырган учурлары көп эле болот экен. Өз кесибин өзгөчө баалаган дарыгер Акбар Маматович Жороев ар кандай айтпай келген кырсыктардан улам кайрылган бейтаптардын үзүлгөн жерин улап, айрылган жерин жамап, колу жеңил адисин жасаган операцияларынын изи калбай жарааты бүтүп, оозго алына баштаган борбордогу чебер микрохирург. Хирург болууну самаган Акбар Жороев мединституту бүткөндөн кийин азыр өзү эмгектенип жаткан Улуттук госпиталдын хирургия кафедрасына тапшырган. Ошол жерде микрохирургия, чеңгел хирургиясы деп коет. Микрохирургия кисти, микрохирургия жана чеңгел хирургиясы. Анан ошол эле бөлүмүбүздө бизде бөлүмүбүз пластикалык реконструкция, кайра түзөө пластика хирургиясы жана чеңгел хирургиясы деген ушундай чоң бөлүмдү ичине камтыган бөлүм да биздин бөлүм. Ал жерде бизге жанагы острый травма деп коет. Шашылыш операцияларды жасайт. Колунан, бутунан травма алган, кол үзүлүп калган, бут үзүлүп калган, көбүнчө ошондой травмалар келип чыгат. Бөлүм бизде 24 сутка бою иштейт. Улуттук госпиталдын мөөнөттө бир хирург, чоң хирург, старший улуу хирург, андан кийин жана клинический ординаторлор деп коебуз, жаш врачтар 3-4 дежурт этет. Күнүнө 20га чейин түшөт. Азыр травматизация көбөйгөнүнө байланыштуу бир суткасында 20 пациентке чейин түшөт. 10 где-то жатып ошол жерде операция болсо амбулаторлук деп коет. Жардам көрсөтүп, тигип, кесилген жерлерин тигилип, амбулаторно үйүнө жиберген учурлар. Если аябай загруженный болуп кетсе, экинчи бригада келет, экинчи хирург командасы менен. То есть хирург, ассистенти и клинический ординаторлор. Операционный бир убакта биз 2 операционный бар бөлүмдө, 2 операционный параллельно бир убакта 2 операцияны өткөзө алабыз. Мына ушундай болочоктогу мыкты адистерди даярдоодо, микрохирургиялык операцияларды жасоодогу жаңы ыкманын автору профессор Муса Матеев эң ириде шакирттеринен тартипти катуу талап кылганын окуучулары да, жубайы да бир оозунан айтышат. Он к коллегам очень хорошо относился, обучал всех. Ну, первая у него была дисциплина. Не опаздывать. Кесиптештерине абдан жакшы мамиле кылган, баарын үйрөткөн, бирок биринчи орунга ага тартип турган, кечикпеш керек. Кечиккендерди жазалачу, кечиккендери ага көпкө жолай алышчу эмес. Дайыма студенттерин көрүп үйрөнсүн деп операциясына чакырчу. Анын окуучуларынан Султан, Акбар, Жазгүл, Канышай, Максут, Эдил өңдүү окуучулары азыр абдан жакшы хирургдар. Өтө тартипти талап кылган жетекчи болчу. Ошол себептен ошол биз иштеген жерде эң биринчи ошол тартипке үйрөндүк. Хирургияда эң биринчи бул тартип, дисциплина болуп эсептелгендиктен ошол агайыбыздан үйрөнгөн ошол принциптер, агайыбыздын бизде ошо калыптандырган ошол тарбиясы азыркы күндө бизге ошо чоң мындай жардамын тийгизип атат деп ишеничтүү айта алам да. Ошол эле кезекте өтө профессионалдуу өзүнүн ишине кылган мамилеси, анткени ошол ар бир операция кылдат даярданып, кылдат пландап, ошону кандай ыкма менен жазсак кайсысы жакшы болот деп жеңил ыкмасына дайыма ыктаганга үйрөтүп, анан ал жеңил ыкмасы жардам бербесе оор этабына өтүп, ошондой мындай пландоо принцибин да бизге ошо түптөдү да. Ошол себептен биз айтып кете алабыз, агайыбыздын ошо биздин практикалык ишибизге дагы аябай кошкон салымы өтө чоң да. Жумуштан тышкары айта турган болсок, өтө мындай шайыр көңүлдүү жүргөн адам болчу. Юмор, өтө курч юмордун ээси болчу. Дайыма ошо анекдот айтып, кандай абал болбосун ошол ситуацияга, абалга ошо бир жашоолук бир көңүл ача турган анекдотторду айтып, ошо баарыбыздын маанайыбызды ачып, бирок ошол эле учурда өтө мындай, кандай десем, сүрдүү талап кое билген адам болчу да. Биз Матеевди көрүп туруп, жанагы өзүнүн басып жүргөн поведениясин алып жүргөнүн бизге ал момтуп алып келип берген жок. Ал өзүнүн жасаган жумушу менен, өзүнүн жүрүм туруму менен эле бизди тарбиялады да. Аябай строгий болчу, аябай талапты катуу койчу. Мен эстеп айтып коеюн, клиникалык ординатура жүргөндө кечигип келе турган киши жок болчу ал убакта. 1-2 мүнөткө кечиксең, 3 жолу кечиксең ординатурадан четтетип койчу, отчисление кылып ийчү. 3 жолу. Ал убакта эч ким кечикчү эмес.
кечиккенди, калп айтканды жаман көрчү. Эми Кудайым берген таланттуу киши болгон. Действительно, операцияларын жасап карап отуруп, биз дагы ушу Матеевдей хирург болуп калсак экен деп суктан чыкты. Аябай талапты катуу койгондон анча-мынча талаптарын биз көп киши аткара алчу эмес да. Мен деле аткара алчу эмесмин анча-мынча койгон талаптарын. Эми убакыт көрсөтүп, өтүп ошол эмеге келип калдым. Клиникалык ординатураны бүтүп ошол бөлүмгө жумушка кирип калдым. Андан кийин мени чакырып ошол үйрөтөйүн жүр. Мен сенин илимий жолуңду, эме жолуңа жардам берейин. Экөөбүз эмелерди жазайлы, операцияларды чогуу кылайлы деп ошентип өзү чакырып, жүрөгүнө жагып калган мага. Сиздердин менин жолун жолдогон канча окуучулар эмгектенет бул жерде сизден башка дагы? Бизден башка бул жерде 4 хирургубуз бар. Төртөө тең агайдын окуучулары? Төртөөбүз тең агайдын окуучуларыбыз. Азыр техниканын түрү көбөйүп, ар кандай себептерден улам өзгөчө балдар арасындагы жаракат алуу көбөйгөн. Дарыгерлердин айтуусунда операция учурундагы эң коркунучтуу абал кандын токтобой калышы. Хирургиядан бул эми эң оор деген жанагы кровотечение деп коебуз. Ошон кан көп кетип калган. Грозный осложнениялерден дагы и ошол хирургтар корккон бул биринчи кровотечение. Кан көп кетип калганда ал канды кайра куюп жетишкенче бейтапты жогото алышыбыз мүмкүн. Эң ошол хирургтардын коркконубуз основном анан кровотечение. Андан кийинки эми ал операциядан кийинки осложнениялер деп коет. Жараат ириңдеп калып, аларды оңдоп түзөп кетип дарыласак болот. Операция жасай турган жабдуулар, медициналык жабдуулар жетиштүүбү? Медициналык да операция жасай турган жабдуулар жетиштүү деп ойлойм. Эми өтө жанагы жогорку деңгээлдеги Европа же стран эмелердин чет өлкөлөрдү алсак, эми анчалык деле катуу кыйын микроскопторубуз болбосо дагы азыркы күндө бизден үзгүлтүксүз операция жасай турганга бүт аппаратураларыбыз жетиштүү. Чебер дарыгер устаты түптөгөн клиникада жана улуттук госпиталда калкынын саламаттыгы үчүн күзөттө турган микрохирург. Ал учурда профессор Матеев тапкан ыкманы мындан ары жакшыртуу максатында илимий ишинин үстүндө эмгектенүү менен болочок кесиптештерин окуткан медакадемиянын окутуучусу. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында ошол эле пропедевтика хирургиясында ассистент болуп иштейм. Студенттерди окутабыз. Биз эми студенттер бизге келет хирургия окуган үчүн, биз хирургический корпуста болгон үчүн ал жерден кетпейбиз, иштеген жерибизге эле студенттерибиз келет, ошол жерде операцияларга алып келип, перевязкаларды көрсөтүп, хирургиянын баштапкы ошо пропедистик хирургия деп коебуз, ошолорго үйрөтөбүз, ошол сабагынан да берем. Дарыгер болууну тандап алып, акылап кийүүнү издеген азыркы ушул бүтүрүшчүлөргө же студенттерге кандай кеңеш айтат элеңиз? Медицинага келгенде бул оңой кесип эмес. Биринчиден ушул кесипти сүйүп келбесең, көңүлүңө жакпай келсең, жанагы ортодо жүрө бересиң да, иштегиң келеби, келбейби болупчу. Диплом алгансың, специалистсиң, ошо бар менен жоктун ортосунда болуп специалист болуп иштеп жүрө берет да. Анан кесибин сүйүп ушинтип иштегендер түн күн дебей, өзүнүн жанагы кыйналганына карабай, кесибин сүйгөн болсо, ушу мен ойлойм да, жакшы эмелерге жетет депчи, ийгиликтерге. Микрохирургиялык бөлүм азырынча өлкөдө жалгыз болгондуктан мында жаңы төрөлгөн баладан тартып чоң кишилерге чейин операциялар жасалат. Дарыгердин планында эл аралык уюмдар аркылуу эми балдар бөлүмүн ачуу бар. Себеби детский больницалардын базасында микрохирургия жок. Азыр эми ошонун жаатында проекттер жасап иштеп, детский микрохирургияны отдельный ачканга биз азыр аракет кылып жатабыз. 5-6 жылдан баштап детский травматизм бизде именно чеңгел, колдун травматизм, бутун травматизм 50%-ка көбөйдү да акыркы күндөрүчү. Бул деген эмне деген? Бул деген жаңы техникалар көбөйгөнүнө байланыштуу, жанагы правила безопасности соблюдать этпегендиктен болуп атат. Эми ар кандай причиналары көп.
Акбар Жоргоев көптөгөн улуу кичүүгө устатынан кем эмес кантыксыз операцияларды жасады. Колун, бутун, манжаларын, кулагын, эгин же дагы бир денесинин калыбына келген бейтаптын кубанганын көрүп, алкоолорун укту. Мактоого көтөрүлбөй, мыкты кызматын милдетим деп санаган дарыгер ийне менен кудук казган элмин мындан ары дагы улантып, докторлугун жактап, окумуштуулук даражада элине кызматын арнасам дейт.